Саламатсыздарбы, урматтуу жаамат. Менин өнүгүү клубумдун катышуучулары, сиздер үчүн жаңы видео. Ар бир адам эң биринчи иретте эркиндикке умтулат экен жана ушундай масштабтуу бир жашаганга умтулат экен да. Бирок ошол эркиндикке жашаган умтулуусун подсознательном уровне кааласа дагы өзү билбей жүргөн болот экен да. Бардыгысы келип кандайдыр бир мага бир причиналарды айтты да, мына мынтип атам же болбосо тигиндей болуп атат деп ар бири менен мындай суроо жооп кылып акырын түбүнө касып келсем, ошол эркиндикти каалайт экен да. Көбүнүкү кандайдыр бир эмоция, мындай негативдүү эмоциялардын таасиринде жашап жүргөндөр болот экен да. Мына мисалы үчүн бир эже бар экен, ал байкуш төрөлүп атканда эле, аны төрөп атканда апасы каза болуп калат экен да. Ошо тиги кичинекей болуп чоңоюп баратканда эле ага бүт туугандары көргөндүн баары эле ушул кызыбы, ушунун аркасынан тигил апасы кетип калды да. Кыздар төрөлгөн өтө кыйын, андан көрө уул төрөлгөндө апасы аман калмак деп ушундай ар кандай сөздөрдү укчу экен кичинекей кезинде эле. Эми элестетиңиз, мен сиздерге айтпадым белем, 6 жашка чейин балада сознание менен подсознание деп мындай барьер жок, бөлүнбөйт да. Бүт угулган сөздүн баары эле подсознанияга кире берет. Тигил кыз байкуш чувство вины менен өсүп чоңойгон да. Эми любой жумушта болобу, башка адамдар менен иштешип атабы, турмуш куруп, жолдошу менен жашап атабы, бардыгынын өз алдында күнөөлүү сезе берет экен да. Мисалы үчүн күйөөсү бар гүл айтып кетсе, мен күнөөлүүмүн. Күйөөм бакпай үйдө отуруп алса, мен күнөөлүүмүн. Балдарым ийгиликке жетпей атса, мен күнөөлүүмүн. Иши кылып бүт адамдардын косяктарына как будто өзүн күнөөлүү сезе берет экен да. То есть мына көрдүңүздөрбү, ошентип биз бардыгыбыз ойлойбуз, эң биздин көйгөйүбүз бул акча жоктугу депчи. На самом деле акча жоктугу эмес. Сиз мисалы үчүн акчаны чогултуп, аны туура пайдаланган, мына ушул биринчи орунда турат да. Сиз канча акча чогултуп, ошол акча менен башкара алсаңыз, ошончолук суммада гана бизнес жасай аласыз. Мисалы үчүн 100 000 сомго чейин чогултуп ошону башкара алсаңыз, бизнесиңиздин абарату 100 000 сомдун тегереги болот. Эгер 1 миллион сом чогултуп ошол 1 миллион сом менен башкара алсаңыз, сиздин бизнесиңиз миллиондун тегерегинде оборот берип турат бир айда. Ошондуктан эң биринчиден жашоодо ар кандай сыноолор болгондо сиздер кайгырбашыңар керек да. Эмнеге эле менде ушундай сыноолор боло берет, жол болбостук боло берет, мен жолум такыр эле жабык окшойт, бирөө дубалап койсо керек деп эле ушинтишиңар мүмкүн да. Бирок чын-чынына келгенде сизди күчтүү болсун, ошондон сабак алсын, үйрөнсүн, такшалсын, көз карашын кеңейтсин, колунда бар нерсесин барктап, ошол бар нерсени дагы көбөйтсүн деп анын баары берилет да. Көп учурда ата эне ошол баласынын бирини мындай ошибка кылып эле тигил болбой атса, чуркап барып туруп, анын ордуна кыла коет, жардам бере коет да. Ушул эч нерседен кем болбосун деп, өзүндө мурун бала чагында жок нерсени баламда ушундай муктаждык болбосун деп сатып алып бере берет да. iPhone 13, андан кийин 14, анан 15 иши аркасынан кууп алып берет, эң жакшы кийимдерди алып берет. Балдарын эч кандай эркиндик, самостоятельность бербей, анын колунан тартып алып жумушту кылат. Ушинтип отурса, анан элестет, эгерде бала өзүм чечим чыгара албаса, эгер бала өзү инициатива көтөрүп, ошол инициативасын аягына чейин жеткире албаса, эгер бала бир нерсени жазайын деп ошого даярданып атса, ата энеси жок кылба, андай кылбашың керек, мындай кыл деп өзүнүн тандоосун балага кыйгарып койсо, анда тиги бала кадимкидей эле айдалма койдой эле болуп калат да. Тияка айдаса ошол жака айдайт, бияка айдаса тияка барат. Ошон үчүн эгерде балдарым айдалма кой сыяктуу болбосун десеңиздер, анда дайте им право ошибаться. Өзү аракет кылсын, өзү ошондон такшалсын, чекеси менен урулсун. Сиз как мындай добрый бир советчик катары эле эчтекесине тийишпей үйдө өзүңүздүн жумушту кыласыз дагы, өзү жардам сурап келгенде, ошондо анан жол көрсөтөсүз да. Мына сен бул жолду тандандың, эгерде ал жол менен кетсең, мына мондай тоскоолдуктар болот. Эгерде жок деп баш тартып бул жол менен кетсең, бул жолдо деле мындай тоскоолдуктар болот.
Бирок ошону чечип өзүң үйрөнүшүң керек. Эгерде аны чече албасаң, андан дагы оор болот жашоо. Анткени жашоо бул компьютерный оюн сыяктуу эле да. Сен биринчи этап оңоюраак өтөсүң, экинчи этап оорураак болуп атат. Ошентип 10-20 турга келгенде аябай татаал раундга келесиң, ошол жерден өтө албай кыйналасың да. Анан көбү бул оңой эле экен, мен сразу эле 20 раундка деп туруп секирип алса, аны такыр эле өтө албайт да. Ошентип 20 раундка тең такшалып атып, үйрөнүп атып, анан уже күчтүү болуп, даяр болуп келет да 20 раундка. Жашоо деле ошондой. Ар бир чактын өзүнүн түйшүктөрү бар. Ошондон сабак алып, үйрөнүп, көз карашын кеңейтип жашаш керек. Анан баласы кийин тиги ата энеси балдарын башкарып көнүп атат да. Алар чоңоюп 20дан ашса деле, алардын жашоосу менен башкара берет да. Өзүнүн болбой калган, ошол ата энечи мурун көрбөй калган жакшы бир ийгиликтери жок болгон үчүн, ошол ийгиликтерди балдарым аркылуу жетем деп туруп, аларга кечке эле контролдоп жол көрсөтө берет да. Кадимкидей кукловод болот. Ары барсын, бери барсын деп, ал байкушты манипуляция кылып, чувствойны кылып, иши кылып, ушинтип атып, айдалма кылып көндүрүп атат. Ата эне эң биринчи баланын жашоосу менен жашайм деп аракет кылбаш керек. Анткени ата эненин өзүнүн призваниясы болот да. Ар бир адам бул жашоого эмне үчүн төрөлөт? Эң биринчи Кудай Алла Тааланы тааныш үчүн, экинчиден ошол Кудай Алла Таала эмне үчүн жаратты, кандай күчтүү тарапты берип, мага предназначение, ушул жумуш үчүн, жасаш үчүн жаратты, ошону табыш керек да. Ошондо адам мисалы үчүн тегерек болсо, адамдын ичинде бир ядро бар да. Ошол ядродо предназначениясы турат. То есть адамдын борбору, адамдын центри бул анын предназначениясы. Бирөө мисалы үчүн мен сыяктуу билим бериш үчүн, экинчиси актер болуш үчүн, үчүнчүсү элдерди айыктырып дарыгер болуш үчүн, төртүнчүсү президент болуп эл башкарыш үчүн. Ошентип ар бирөөнүн предназначениясы болот. Ошол центрин билбей эле, центрине предназначениясын койбой, баласын коюп алат да. Анан ошол бала направо налево бастырбай, тим эле жанталашып ошону тиктеп отурат да. Там 2 саат чалбай калса эле телефон чала калып, аяктасың, эмне кылып атасың, ким менен жолуктуң, эмне деп сүйлөштүң, ал эмне деп айтты, ал менен сүйлөшпө, ал жакшы, ал жаман деп эле ушинтип атып, анан байкушка күн көргөзбөй жашатпай салат да. Эми элестетиңиз, ал бала 40ка чыгат, өзүнүн үй бүлөсү бар, балдарын багып атат. Ал өзүнүн жашоосуна үй бүлөсүн башкара албай, үй бүлөсүн камсыздай албай, дагы эле ата энесинин мойнунда отурган болот да. 40ка чыкты, баары бир деле ата энем мени багыш керек, ата энем мага жол көрсөтүш керек деп эле ошого көнүп калган. Анткени мурун инициативалары подавление боло берген, акырында мына ушинтип анан ата энесинин көзүн карап жашап калды. Эми элестетиңиз, ал ата эне карып деле жок болот да, 70-75ке чыгып эле жок келет. Ошондо тиги бала эмне кылат үй бүлөсү менен? Настоящий түйшүк ошол ата энеси аркы дүйнөгө кеткенде, эч кимиси жок калганда, ошондо өзүнүн жанын бага албай калат. Ошон үчүн балаңардан эч качан инициативаны талашпагыла, аларга ошибка кылганга жол бергиле, көбүрөөк эркиндик бергиле, контролду өтө эле мынтип кысып контролдой бербеңиздер. Сиз мындай ушунчалык ишеничтүү дос болушуңар керек, что сиздерге дос катары өзүнүн түйшүгүн, көйгөйүн айткандай болуш керек. Сизден кеңеш, насаат сурагандай болуш керек. Дайыма эмне кылбасам ушул ата энем мени поддержка кылат. Ушундай жөлөк таяк адам болушуңар керек да. Анда эмесе ушул айткан кеңештеримди жашооңуздарда колдонуңуздар. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн.
миңдеген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывтар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курс дагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.